Өздөрү менен ардактуу биздин сүйүктүү радио каармандар, мына ошентип Салам медиасында кайрадан ачык микрофон уктуруусу. Негизи эле бул бүгүнкү биздин ачык микрофон уктуруусундагы темабыз социалдык аз камсыз болгон үй бүлөдөгү балага мамлекет тарабынан каралган камкордуктар, жөлөк пул, гуманитардык жардамдар жана башкалар тууралуу маек болмокчу. Ал эми студиябызга дагы дал ушул жаатта бизге маек куруп берүү үчүн атайын коноктор дагы келип отурат. Тааныштыра кетейин, Калыкбай Тажыбаев, социалдык кепилдиктерди төлөө бөлүмүнүн баш кадиси. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ошондой эле Чыңгызбек Рахманкулу уулу, социалдык кепилдиктерди дайындоо бөлүмүнүн баш кадиси. Кутмандуу күнүңүз менен. Ошондой эле Төлөгөн Карабаев, Үмүттүн шооласы үзүлбөйт коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Кош келипсиздер. Кушубак болуңуздар. Негизи биздин ушул темабыз өзгөчө Сорус Кыргызстан фондусунун колдоосу менен даярдалып жатат жана студияда айтылган ой пикир аталган фонддун көз карашын чагылдырбайт, башында эскерте кетели. Ал эми айта турган болсок, негизи эле Кыргызстандагылардын дээрлик 13%-ын чет өлкөдө жашап эмгектенгендер түзөт экен. Мигранттардын чоң бөлүгү Орусияда дейт. Бул 2019 жылга карата багытталган маалымат. Алардын социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсебинде 72 миңдей бала бар экени айтылган дейт. Ал эми ЮНИСЕФ болсо 199 миң баланын атасы да, апасы да миграцияда. 299 миң баланын ата энесинин бирөөсү миграцияда деп эсептейт. Бул Кыргызстандагы жашы жете элек курактагылардын 15%-ын түзөт деген маалыматтар бар бизде. Айта кете турган болсок, ушул бүгүнкү күндө сиздер ата энеси Москвада өздөрү бул жакта калган жашы жете элек балдарга бүгүнкү күндө жөлөк пул кандай деңгээлде берилип жатат? Негизи эле берилеби, жөлөк пулду берүүнүн шарттары тууралуу алар кандай критерийлерге таянасыздар? Ошол жөнүндө айта кетсеңиздер жакшы болот. Сөзү Тажыбаев Калыкбай эке, сизден баштасак. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө жөлөк пулдар Кыргыз Республикасынын жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык төлөнүп жатат. Негизинен жөлөк пулдар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө төлөнөт. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр кимдер деп эсептейбиз? Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өкмөт тарабынан атайын бекитилген, токтоо менен бекитилген керектөөнүн эң төмөнкү деңгээли белгиленет да жыл сайын. Ошол 1000 сом болуп белгиленген. Ошол үй бүлөнүн орточо кирешеси жан башына бөлгөндө 1000 сомго жетпесе, ал үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлө деп эсептелет. Ошол үй бүлөгө жөлөк пул дайындалат. Жакшы экен. Бизде ушул тапта угармандар тараптан дагы атайын кайрылуу болгон. Да ошол угарманыбыздын кайрылуусун тыңдап көрөлү, андан кийин маегибизди улантабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Максат. Мен 9-класста окуйм. Ата энем Москвада. Тайнем менен тайтам колундамын. Мен ата энем өздөрү эле каржылап келет эле ушул убакытка чейин. Азыр ушу COVID-19 пандемиясы чыккандан бери ата энем Москвада иштебей эле отурат. Акчадан кыйналдык, чынын айтканда. Бияктан тайтам да кыйнап койдук. Ушул жөлөк пул боюнча тайнем кайрылыптыр өкмөткө. Кайрылса, мен тайтам машинасы болгондуктан мага жөлөк пул беришпейт экен. Жөлөк пул бергенде жакшы болот эле. Өзүмө керектүү нерселерди алып, мисалга эртең уже сабактарым башталат. Тетрадь, ручка, китептерим алышым керек. Сумкам жок, сумкам алыш керек. Анан өзүм кызыккан курс бар, гитара курсу. Ушул өнөрдү да өздөштүрүп, жакшы бир гитарист болгум келет. Жөлөк пул бергенде мага ушундай курстарга барып, өзүмдү өзүм ушу өнөрчүлүк боюнча байытат элем. Мына ушундай биздин угарманыбыздан келген маалымат. Ал эми буга карата сиз өзүңүздүн пикириңизди айта кетсеңиз. Чындыгында пандемия шартында чет жакта жүргөн биздин замандаштарыбыз дагы көпчүлүгү ишсиз калып атты да. Алардын балдары бүгүнкү күндө бул жактан жөлөк пул ала албаса, ата энеси ал жактан акча сала албаса, өтө эле кыйын болуп калды. Андыктан пикириңизди айта кетсеңиз жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биздин буга пикирибиз туура айтат. Азыркы учурда жашоо шарт бардык эле жерде кыйын. Бирок өкмөттүн бизге бекитип берген мыйзамынын негизинде иш алып барабыз. Бизге буга чейинки камкорчулукка алынган балдардын доходу эсептелинбей төлөнүп келген. Бирок 2019 жылдын 16 апрелинде
биздин министерствонун 58-буйругу менен бекитип берилген. Ошол буйрукта камкорчулукка алынган жарандагын кадимки үй бүлөлөрдүн катарында доход эсептелинет. Эгер машинасы болсо же бир жерде иштесе, эмгек акысы болсо, ошолордун катарында деле эсептелинет. Буга төлөнбөй калат да сиздин таятаңызда машинасы барлыгы үчүн. Ошонун негизинде иш алып барабыз биз. Демек, телевизор болсо, дагы эмне болсо, машина болсо? Телевизор эсептелинбейт. Мурдагыны эскисинде бар болчу, эскисинде бар болчу. Азыр жаңы эмеде телевизор, башка эмелер каралган эмес, только киреше. Мисалы, эмгек киреше акысы булагы болсо, канчалык? Жер үлүшү каралат, жер үлүшү, анан машинасынын жылы каралат. Мисалы, 2000-жылдан жаңы машиналар объему кичине болсо деле чыкпайт. 20 жылдан эски болсо, объему, көлөмү, кыймылдаткычтын көлөмү 2-ге жетпесе, бул үй бүлөгө жөлөк пул чегерилет. Эгер машинасы эски болгон чакта деле көлөмү 2ден жогору болсо, төлөнбөйт бул үй бүлөгө. Бизде ошондой мыйзамда ошентип бекитилген. Жөлөк пул көп үй бүлөлөрдүн үй бүлөлүк шарты ар кандай да. Мисалы, биринен бири угулу, бул жерде биз жөлөк пул кабыл алуучу болсок, сиз менен азыр сүйлөшүп атсак, эшикте биринен бири угулу кете беришет да. Мисалы, ана жумушсуздарды каттоо бөлүмү бар, биздин өзүбүздүн бир бөлүм. 3 жашка чейинки баласы барлар, мисалы, үлүшү жок болсо деле жумушсуз болуп каттоого турбайт да аял кишилер. Атайын бар. 3 жашка чейинки баласы барларга гана тиешелүү. Бул 3 жашка чейинки баласы жоктор сөзсүз түрдө барып каттоого туруш керек. Ошону бир үй бүлөгө айтсак, мисалы, сенде үлүшүң жок экен, барып катта десе, эшиктен биринен бири угулу барат да. Мен катталышым керек деп өздөрүнө кыйын кылып алат да документтерди. Жол жобосу оңой эле өзү. Негизи тапшырышка бизге кирсе түшүндүрүп, оңой эле өздөрү эле биринен бири угаттан көп жарандар жөлөк пулга тапшырышты кыйын кылып алышат да биринен бири. Негизи сиздерге кантип түздөн түз кайрылыш керек? Эгерде алыста болсо, жете албаса, сиздердин атайын телефон номерлериңиздер барбы же социалдык баракчаңыздар барбы? Кантип байланышат сиздер менен? Бизде ар бир айыл өкмөтүндө өзү жөлөк пул алуучу адис бар. Ошол аркылуу байланышат. Ай сайын барып, ошол жака түз телефон байланыш номерлерин илип койгон. Керектүү документтерди эшиктерге, ар бир эшиктерге жазып илип койгон болот. Аны окушка графиктери бар ар айда алына турган. Окушка көп адамдар эрине же кандай прямо эле келет да, мен ушундай турула албай жатам, кандай кылсам болот деп арызданганды жакшы көрүп калышкан да бул жерге барып эле. Негизи байланышта айыл өкмөттө иштеген айыл башчылар, социалдык кызматкерлер ошолордон сураса деле болот. Аларга биздин телефон номерлер бар, эшиктерге илинип турат. Демек, бүгүнкү күндө биздин жарандар сиздерге кайрылыш үчүн азыркы күндө дарегиңиздер кайсы жерде жана кандай документтер керек? Анын шарттарын да айтып өтсөңүздөр. Эгерде жаңыдан ушул нерсеге буга чейин алган эместер болсо, мүмкүн аларга пайдасы берип калат. Биздин Дарек Хаджаева көчөсү Баткен военкоматтын арт жагында жайгашкан ишканабыз. Рабочий телефонубуз 50929, ушул номерге байланышса болот. Жаңыдан кайрылган жарандарга документтердин бардык документтердин көчүрмөсү, паспорт, закыз, трудовой книжка, анан балдардын метрикеси, ОМС, негизинен ушул жашап аткандыгы тууралуу маалымат, справка. Мурдакыдай ГАИ, налоговойдон справка алмай жок. Азайды, документтер демек тапшырууда кыскарды. Аны биз өзүбүз база бар, атайын уюлдук түндүк деген программага киргизилген, керектүү маалыматтарды бир жерде иштегендиги, же ГАИда машинасы катталган, катталбагандыгы, налоговойдо ишкер катары катталгандыгы, катталбагандыгы тууралуу өзүбүз маалымат ала алабыз түндүк программасынан. Мурдагыдай документтер жок, кыскарган азыр. Демек, бүгүнкү күндө эгерде ата энеси миграцияда болсо, алар жөлөк пул ала албайт. Атасы дагы, энеси дагы. Ата энеси экөө тең шаарда болсо, ала албайт. Алар балдар сөзсүз бирөөнүн карамагында болуш керек да, бирөөгө опекунство. Камкорчулукка өткөрүп бериш керек. Ал өткөрүп беришинде көптөгөн документтер талап кылынат, көп адамдар өткөрө албай келишет. Ошолордун чечими болсо, балдарды коргоо бөлүмү бар. Алар сот менен биргеликте камкорчулукка алынды деп чечим чыгарып берсе, ошонун чечиминин негизинде биз жөлөк пул чыгарып беребиз ошол немеге. Ошол бир балага канчадан дедиңиз? Бир балага 891 сом. Айына. Бир айына.
Анан ата энеси экөө тең эмес, бирөөсү шаарда болуп, бирөөсү айылда балдары менен кошо болсо, аны атайын райондук администрацияда комиссия бар. Ошол 7-8 адамдан түзүлгөн комиссия бар. Алар үй жайын барып көрүп, чечим чыгарып берсе, үй бүлөгө муктаж чыгарып бергиле десе, биз ошол үй бүлөгө комиссиянын чечимине таянып, жөлөк пул чыгарып беребиз. Бирөөсү Россияда болсо, бирөөсү бул жерде болсо. Экөө тең ал жакта болсо, бирөөнүн сөзсүз бирөөнүн камкорчулугунда болуш керек да балдар. Зордук зомбулукка кабылып калбаш үчүн министрдин атайын ошондой немесин чыгарган. Бирөөнүн карамагына өткөрүп бериш керек. Ошондо гана. Ошондо дагы мисалы камкордукка алынган ата энеси же болбосо тай энеси чоң эне чоң атасынын колунда болсун дейли. Ошол жанагы критерийлерге жооп бериш керек да. Үйүндө автоунаасы жок болуш керек, киреше булагы, жер үлүшү эсепке алынат. Ошондо гана чыгарылат, Ошондой. Мамлекет тарабынан андан башка камкордуктар каралган эмес. Жок, башка каралган эмес. Рахмат. Ал эми бизде болсо Төлөгөн мырза сизге суроо бергим келип турат. Ошол Үмүттүн шооласы үзүлбөйт деп өзүңүздөр коомдук кайрымдуулук фонду түзүп, канчалаган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип келатасыздар да. Анын ичинде ушул ата энеси шаарда жүрүп, бул жакта кыйналган балдар дагы кезиктүү эле сиздерге ошолорго дагы көңүл буруулар болду беле? Негизи мына биздики азыр баткендик жердештер көбү баягы башка мамлекеттер дегенибиз бул Россия Федерациясы да көпчүлүгү ооба. Азыркы учурда Баткен шаарынын ичинде эле Россия Федерациясында мигрант болуп жүргөн ата энеси баары, бирок балдар бул жакта болгондору эч мындай бизге кайрыла элек негизи. Анан мен бир нерсеге аябай маани бергим келет да. Мисалы үчүн бир адам жардам сураса бизге, биз анда эле мынау өкүлдөр айтмакчы туура барып үй жайын көрөбүз, анын туугандарын көрөбүз. Чындыгында жашоо шарты кыйынбы, ушул нерсеге муктажбы же муктаж эмеспи? Эгерде муктаж болсо чын жүрөктөн биз жардам бергенге даярбыз. Эгерде муктаж болбосо тууган уруктарын карап туруп, тууган уруктардын өзүнө эле айтып коебуз да. Карап койгула, бизге мындай кайрылуу жасап атат депчи. Бүгүнкү учурда Россияда, Кудайга шүгүр, ата энелер Россияда, бирок балдар бул жакта, андай учурлар бизге каттала элек бүгүнкү күндө. Демек алар миграцияда жүргөндөр кайрадан жакшы иштеп, ооба, жакшы иштеп, үй бүлөсүн жакшыртып, эми баардыгы баягы көртүрлүктейт, жыргагандан барган жок. Жашоосу мындай карасаң жакшы эле. Анан сумкам жок, азыр ручкам жок деп атпайбы азыркы жигит. Мен кайрылып кетер элем, эгерде мындай 9 класс действительно булар мындай иштеп өзүң тап дегенден эле биз алыспыз. Анткени баягы өзүң иштеп тап десең, уурулукка барышы мүмкүн же башка жолдорго барышы мүмкүн. Ошон үчүн биз мындай айтырбай эле купуя калтырып туруп эле биз жардам бергенге даярбыз да. Эгерде ручка чындыгында сумкасы жок болсо, ата энеси Москвада болсо, анын үй бүлөсүнө барып тайтасын акыбалдарын көрүп биз жардам бергенге ар дайым даярбыз. Бирок ошондой болсо дагы элдер баягы мамлекетке мындай жүк болбошу керек деген бир жакшы ой пикиримди айткым келип турат да. Жалкоолуктан эле таянып калбай, жалкоолуктан чыгыш керек адам баласы. Бир үй бүлө жардам сураса барып көрүп туруп, мисалы динде деле бар бул нерсе. Бир кой алып берсең, эмки жылы ага жардам бергенге барба дейт да. Анткени ал өзү менен өзү самостоятельно күрөшүш керек, ошону сатып көбөйтүш керек, акча табыш керек деген маселе келип чыгат да. Ушундай биздин пикир. Абдан жакшы. Бизде дагы бир суроо келген экен. Саламатсыздарбы дейт. Жөлөк пул алганы барганда кээ бир учурда мындай акча сурашкандай мамиле кылышат дейт. Негизи ушундай жактар жокпу? Жок, андай жактар каралган эмес. Эч кандай андай неме жок. Акысыз түрдө документтерди тапшырып эле ала алышат, Акысыз түрдө. Көп адамдар мисалы документти туура келбей калат критерийге. Ушул адамдар сөзсүз баягы адамды жамандап чыгыш керек да. Бир немесине табып каралоо максатында. Эгер документи бардыгы туура болсо, эч кандай акысыз эле жөлөк пул төлөнөт. Документиңиз туура эмеске мындай кылышыңыз керек, муну десең, аны тууралашка зеригет көп адамдар. Анан ошентип акча талап кылып атат, жөнүнчө өткөргүсү же өздөрү сунуштап көрүшү мүмкүн, мындай случайлар жок эле болуш керек. Ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн сиздер жардам бергендерден мисалы үчүн кандай шарттарга көбүрөөк көңүл бурасыздар? Орукчан, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге болот. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге биринчи кезекте, анан үй бүлөсүн карайбыз. Азыркы жогоруда айтылып кеткендей, жашоо шартын карайбыз, анын баягы тууган уругун карайбыз. Балким тууган уругу мисалы бай жашашы мүмкүн. Кээ биркиси мисалы эми 5 кол тең эмес да, 5 бир тууган болсо, ошонун экөөсү бир колунда жогорак болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кайрылып кетер элем. Баягы бир туугандык деген азыр мындай мээрим болбой калды адамдардачы.
илгери кандай жакшы нерселер да. Мисалы бирөө ашарга жакырса барат элек баарыбыз. Азыр андай болбой калды да, бир тууган менен мамиле кылбай калды. Ошон үчүн бардыгына мындай чакырык жасап кетер элек. Мындай бир туугандай болуп баягындай жардам көрсөтсөк, бир тууганыбыздын баягы парызыбызды аткарсак деген ойду айткым келип турат да. Тилекке каршы азыр эми ар ким ар жакта өзүнүн жашоо тиричилиги менен мен деле болсун деп калдык да. Адам баягындай ар ким өз көмөчүнө күн тартып, ач көз болуп калды мындайча айткандачы. Өзүмдүкү болсо анан бир тууганды эмне болсо ошо болсун депчи, анан той топурларда эле көрүп жүрөбүз. Кээ бирки мындай бай, эки этаж үйү бар, мисалы да, машинасы бар, баары бар, бирок бир тууганы келип атат, эчтекеси жок да. Бизге жардам сураган инсандарды эле көрүп калдык ушундай. Анан карап туруп ичиңден мындай тызылдайт экенсиң да. Кандай ушундай болуп калды депчи. Ошол анан жардам сурагандар болсо азыркы ошол үй жайын көрүп, тууган уруктарын сураштырып, анан кийин жардам бергенге биз даярбыз. Анан жардам сураса эле барып жардам бергенге биз деле мындай алыспыз. Мамлекет деле ушундай да. Азыр өкүлдөр айтып атат, биз бул жагына карайбыз, тиги жагына карайбыз депчи. Бизде деле ушундай система. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамда азыр сиздерде кандай өзгөртүүлөр, кандай толуктоолор киргизилди жөлөк пул чегерилиши боюнча? Жөлөк пул чегерилиши боюнча эч кандай өзгөрүү кире элек 2019 жылдын 16 апрелиндеги буйруктун негизинде эле иш алып барып жатабыз азыр. Ошондон бери эч кандай өзгөрүү жок. Жөлөк пулду каяктан алат негизи? Атайын мен билишимче, мен мурда ошо баягы атайын адистер барып таратчу да. Азыр деле ошондойбу же банктардан, поштадан алыш керекпи? Азыр көп учурларда банк ыңгайлуу карточка менен. Мурда азыр деле бар, поштадан алгандар бар, атайын жеткирип берүүчү почта кызматкерлеринен. Бирок 70% азыр банк карта аркылуу алат. Алыс жердегилер гана тоолуу немеде келип алганга алыс болуп калган үчүн ошолор почта бөлүмдөрүнөн алышат азыр деле. Мына жакын центрге жакын жашагандар көпчүлүгү банкка уже өтүп алышкан. Абдан жакшы. Өлкөдө негизи ата энеси ким экени белгисиз 42 бала бар экен. Алар мамлекеттен жөлөк пул ала албайт дейт. Ал балдардын ата энеси төрөлөрү менен эле ким экени такталган эмес да, атасы дагы энеси да таштап кеткен балдар экен. Бирок кийинчерээк мыйзамда ошол балдарга дагы 2 миңден акча бөлүнсүн деген мыйзам чыккан экен. Ошол мыйзам дагы жакшы иштеп жатабы бүгүнкү күндө? Же бизде Баткенде бул нерсе карала элекпи? Бул маселе боюнча атайын бизде бөлүм бар, үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү деген. Бул жерге кайрылышат. Ошол маселе боюнчачы алар чечип жол жобосун көрсөтүп, через сот аркылуу бүтөт да бул иштер. Бирөөнүн карамагына өткөрүп, опекун кылып жанагындай камкорчу болот. Качан камкорчусу болгондон кийин башталат да иш. Бул биздин ошол атайын бөлүм карайт бул маселени. Үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү бар. Дагы бир суроо келген экен, саламатсыздарбы? Жөлөк пул канча жаштан канча жашка чейин берилет деген суроо экен. Жөлөк пул азыркы мыйзамга ылайык төрөлгөндөн 16 жашка чейин. Жаңы мыйзам ошондой. Мурда 18 жашка чейин төлөнүп жүргөн да. Азыр 16 жашка. Азыр 16 жашка чейин эле. Бизге дагы бир суроо келиптир. Мен 2 баламды Москвада төрөдүм дейт, бирок алардын көбөлүгү Россия Федерациясыныкы дейт. Бул жактан мен жөлөк пул ала аламбы деген суроо экен. Ата энесинин жарандыгы Кыргызстан болсо. Ала алат, сөзсүз түрдө ала алат. Алар Кыргызстандын ОМСти Кыргызстандан алса, алат. Мурда жаңы киргенде выкладыш талап кылынат эле, баягы балдардын сүрөтү. Ошол жактан азыр ал талап кылынбайт. Бул жактан Кыргызстандан ОМС алса, ошол аркылуу Кыргызстан жараны болсо, ата энеси пособие ала алат. Толуктап койсоңуз болот. Албетте ата энеси ушул жерде болсо да. Анан Россияда жүрүп менин балдарым деп бияктан төлөп бере албайбыз да. Ата энеси өзү барып ошол керек. Балдары Россияда төрөлүп келген болсо, ушул жерде болса болот. Абдан жакшы. Бизде дагы азыр суроолорду
Кайта кетели. Ардактуу радио көрөрмандар, түз эфирде ачык микрофон уктуруусу уланууда. Эгерде сиз дагы жөлөк пул же болбосо ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө карата каралган мамлекеттен көрсөтүлгөн камкордуктар туурасында өзүңүздүн суроолоруңуз же пикирлериңиз болсо 0771 69 05 69 сандарын терип коңгуроо кылсаңыздар болот. Сиздердин ар бириңиздердин оюңуздарды угуп, адистерден жооп алып бергенге даярбыз. Ошондой эле бизге дагы бир суроо келген экен. Саламатсызбы, Төлөгөн мырза? Сиз менен кантип байланышсак болот дейт. Сиздердин кайрымдуулук фондуңуздар кайсыл жерде жайгашкан дегендей? Фонд азыркы учурда мындай бир белгилүү бир офис ача элекпиз тилекке каршы. Биз жаңы эле түзүлгөн фондбуз. Ошон үчүн азыр мен WhatsApp номеримди эфирден сырткары калтырып коем. Бул жактан алсаңыздар сөзсүз түрдө болот. WhatsApp номеримди таштайм бул жака. Демек качан түзүлдү эле бул фонд? Бул фонд негизи 2019 жылы март айында түзүлгөнбүз. Бирок тилекке каршы баягы логотипти аябай мындай ойчул ойлонгуча тобокелдин иши бүтөткө салбай эле мындай аябай ойлондук да, логотип атына заты жараша болсо, анан биздин кылган жумушубуз ушуга жараша болсо деген бир ниет, баягы ниетке жараша дагы Алла Таала берет да. Ошон үчүн ниетибизди түз кылып, ниетибизди аябай жакшы кылып, ушул логотипибизди жакшы кылсак, атына заты жараша фонд болсо деген ой менен бир аз мындай орусча айтканда мындай пауза кармап калдык. Анан быйыл мына 1 айдын жүзү болду. Логотипти мен ойлонуп мындай өзүмдүн интернет баракчам аркылуу эле жарыя кылдым. Кимде ким ушул фондду кандай логотипте чыгуусун каалаган инсандар болсо бизге мына WhatsApp аркылуу сүрөттөрдү жиберсеңиз болот деген таризде. Сүрөттөр келди. 2 вариант азыр бизге жагып турат. Дагы бир 3-чү вариантты бир сүрөтчү байкебиз күтүп тургулачы. Мен аябай ойлонуп атам. Балким меникин коюп каларсыңар. Бир аз баягы илхам келгенге чейин бир аз күтүп тур. Анан мен дагы тамашалап калдым. Эми илхамды каяктан чакырабыз эми сизге депчи. Убакыт кетип атат. Ошону күтүп турабыз. Буюрса, ошол логотип чыкса, үчөөнү коюп туруп, анан үчөөнү тандайбыз деген жакшы. Дагы да ишиңиздер ийгерет десеңиздер. Отурабыз. Абдан жакшы. Негизи эле жалпысынан алганда ошол сиздер Баткен шаары боюнчабы же Баткен району боюнча? Баткен району боюнча. Шаар району экөө биригип бир ишкана болуп калган азыр. Мурда бөлөк болчу. Жыл башынан бери Баткен району боюнча канча аз камсыз болгон үй бүлөгө сиздер жөлөк пул берип келатасыздар? Баткен шаары боюнча азыр 762 үй бүлө жөлөк пул алат. Район боюнча 4972. Общий кошуп айтканда 5734 аз камсыз болгон үй бүлө жөлөк пул алат азыркы күндө. Абдан жакшы. Бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Бул программа Сорус Кыргызстан фондунун демилгеси менен даярдалды. Эфирде айтылган пикирлер албетте фонддун көз карашын чагылдырбайт. Сиздерге эркин микрофон берейин, анда жалпы биздин угармандарга, ушул кыргыз жарандарына негизи эле жөлөк пул алууда дагы кандай документтер керектелет, бир сыйра кайталап жана өзүңүздөрдүн жыйынтыктоочу пикирлериңизди, сунуштарыңыздарды айта алсаңыздар болот. Биздин ушул түз эфирден жарандарга кайрылып кетербиз. Ушул жөлөк пул тууралганда атайын адистер менен түз байланышып, оңой жолуну кылсаңыздар болот. Жөлөк пул тапшырыш өзү негизи оңой эле иш. Көп адамдар түшүнбөй эле биринен бирин ар жактан өздөрү иштик көбөйтүп алат. Азыркы учурда ЧС маалы бүтпөгөндүктөн азыр жөлөк пул кабыл алуу жок. Өкмөттүн атайын ЧСти алган күндөн кийинки айынан баштап жөлөк пул чегерилет. Азыркы учурда ЧС маалында 1 айга жөлөк пул алуучуларды өзүбүз улап жатабыз базадан автоматически. Ошол менин кайрыларым ушул жөлөк пулга тапшыраарда тактап өзүңүздөр менен байланышып туруп. Байланышып, телефон номерлер бар айыл өкмөттөрдө. Кайрылсаңыздар болот. Мен дагы эсерте кетейин, урматтуу жөлөк пул алуучулар. Жөлөк пул алуу негизинен айыл өкмөттөрүндө жүргүзүлөт да. Биздин министерствонун атайын буйругу менен ишканада кабыл алынбайт документ. Жөлөк пул алуучуларды ора кылбастан, аларды кыйнабастан жайында алгыла деген буйрук болгон. Айыл өкмөттөрүндө алынат документтер. Ошол жерде социалдык кызматкер, социалдык адистер бар. Ошолордон сурап, ал жерге графиктер качан алынат,
кандай документтер бар, баардыгы илинип коюлган. Ошол такта менен таанышыңыздар. Жөлөк пул алуучулардын тизмесиге чейин илинип турат. Ошол жерден маалыматты алып, ошол адистер менен ошол жерде байланышып турсаңыздар, бул жактан уруксат болгондо барып документ алынат. Тиешелүү адистер бар, өздөрү алышат айыл өкмөттөрүндө. Сабыр кылыңыздар, мына кырдаалга байланыштуу азыр документтер ушундай автоматтык түрдө ууланып жатат. Бул кырдаал аяктагандан кийин документтерди кабыл алуу башталат. Мүмкүн эртең башталып калат. Биз ошо жокотон уруксатты күтүп турабыз. Чоң рахмат. Эми жалпы калайык элчиликке кайрылуумдун себеби, кайрылуум мындай да. Жөлөк пул алыш үчүн мындай өзүбүзгө дагы мындай адилеттүү карасак да. Өзүбүздү карасак, анан мен анча-мынча угуп калгандагы жайым бар. Мына өкүлдөрдүн кулагына күмүш сырга. Мындай акчасы бар туруп деле эч жерде иштебесе документ турлап жөлөк пул алып аткандар бар деп мен уктум да. Эми бул адистердин көз карашы кандай билбейм, бул менин жеке пикирим, менин жеке уккан мындай кулагыма таянып айтып атам да. Ушуну кандай мындай карап койсоңуздар, анан башка бирөө чындыгында муктаж болгон адамдар ала албай атат да. Акчасы бар, мындай бийлиги бар, байлыгы бар адамдар тааныш билиш аркылуу жөлөк пулга мындай кирип кетип атат да. Сиздердин деле тизмеңиздер мындай чектелүү болсо керек. Же чектөөсүзбү? Боло береби, канча болсо кете береби? Эми баягы көп адамда бизге мындай лимит толуп калды быйылкыга деген деле мындай маселе жаралып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы ошол инсандарга кайрылып кетерим. Эми баягы муктаж болгон, чындыгында муктаж болгон инсандардын баягы ырыскысына мындай кол салбасаңыздар, акысына мындай кол салбасаңыздар деген бир сөздү айткым келди. Бирок бул темадан тышкары болдубу же ичинде болуп калдыбы билбейм. Бирок бул менин жеке пикирим, жеке оюм. Баардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Иштериңизге ийгилик каалайм. Ийгиликтер болсун. Төлөгөн мырзанын суроосуна мен эми кыскача жооп берип кетсем. Көп учурда мына эми туура айтасыз, ошондой учурлар деле болушу мүмкүн. Алар көп жарандар, муктаж жарандар паспортун бирөөгө байкабастан берип алган. Досу же бир жакын адамдарына берген. Анын атынан өзүндө эч нерсе жок. Бирөөнүн жаңы машинеси же бир жерде жеке ишкер болуп катталып калган. Ошонун себебинен ошол жөлөк пул ала албай жаткан учурлар болот. Кээ бир адамдар машинеси бар же башка нерселер бар болсо деле өзүнүн атына каттатпай, биз эми 1 жыл 365 күн бир адамды көзөмөлгө ала албайбыз. Тем более жакшы тааныбайбыз айылдагыларды. Биз барган учурда адамдын өзүнө инсап берип, барыны бар, жогун жок деп айтса, ошого таянып эме кылабыз. Биз барган маалда машинесин жок кылып койсо же башка нерсесин жашып, же башка бирөөнүн атына жаздырган болсо, башка бирөөнүн атына биз далил кыла албайбыз да. Жок, мен айтканын себеби мындай болуп атат. Менин оюм ошол инсандарга кайрылып атам. Сиздер ушул нерсени мындай өзүңүздөрдүн чын жүрөгүңүздөрдөн көзөмөлдөп мындай ыйман инсап менен иш кылсак деп атам да. Баягы инсандарга кайрылып атам. Эми сиздерге документ чындыгында сиздер эми барып туруп ар биринин үй бүлөсүнө тыкылдатып, нең бар, нең жок, казаның барбы, отунуң барбы дегенге сиздер 365 көзөмөлдөшкөндө бир күн эле барабыз. Биз барган маалда жок болсо, жок экен деп чыгарып коюшубуз мүмкүн жаңгыдай эми. Туура, мен кошулам. Сиздер кагазга карайсыздар. Элчилик башка нерсесине дагы карап калат экен да. Ошон үчүн ушул нерсени айтып атам. Эми кечирип коюңуздар. Туура. Катуу сүйлөп калсам. Сөз түрдө бардык пикирлер эске алынат деген ойдобуз. Бүгүн биздин темабыз социалдык камсыз болгон үй бүлөдөгү балага мамлекет тарабынан каралган камкордуктар, жөлөк пул, гуманитардык жардам жана башкалар тууралуу маек болду. Биз менен калыңыздар. Салам медиа сөз уктурууларын дагы да болсо улантат. Ал эми мен дагы бир рет акырында айта кетейин. Биздин бүгүнкү конокторубуз жөнүндө социалдык кепилдиктерди төлөө бөлүмүнүн башкы адиси Калыкбай Тажыбаев мырза болду бизде конокто, жана Чыңгызбек Рахманкулу уулу социалдык кепилдиктерди дайындоо бөлүмүнүн башкы адиси, жана Үмүттүн шууласы үзүлбөйт коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Төлөгөн Карабаев болду. Сиздерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге. Мындан арыда иштериңизде ийгиликтер болсун. Салам медиасынан алыстабаңыздар. Аты жөнүм Улкан Дүйшөева. Ачык микрофон программасы аягына чыкты. Жаңы саатта жаңылыктар түрмөгү менен кезигишебиз. Биз менен